Билим берүү системасы дүйнөдө алдыңкы деп саналган Финляндия бул тармакты кайрадан реформалоого бет алууда. Фин билим берүү системасын реформалоону жактагандар дүйнөдөгү технологиялык процесстер тездик менен өнүгүп, өзгөрүп жаткан маалда азыркы система ага ылайыкташып жетиши албай жатканын айтууда. Кыргызстандын билим берүү системасынын артта калганы бардык тармактарда билинип, мунун азабын бизнес дагы тартып келет. Коом билимдүү болбойын экономикалык өнүгүүнү күтүп болбойт. Бир эле кара жумушчу күч жана жаратылыш байлыктарына таянып, инвестиция тартуу азыркы шартта мүмкүн эмес. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта Капитал командасы сереп салат. Биз менен болуңуз. Үстүбүздө жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 2016 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8%га өскөн. Азырынча өлкөгө келген чет элдик түз инвестициянын агымы жогорку темпти көрсөтө элек. Инвестициянын ири бөлүгү мурдагыдай эле Тоо-Кен тармагындагы чоң долбоорлорго жумшалууда. Адатта мындай өндүрүштөр өлкөдө кошумча наркты пайда кылгандын ордуна чийки затты сыртка алып чыгып кетүүдө. Демек, экономикага дагы бул инвестициялардын сезилерлик пайда көрбөй жатат. Ал эми кичи жана орто бизнестин ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү расмий маалыматтарга ылайык 40%ды түзөт. Адистер көмүскө экономиканы кошкондо кичи жана орто бизнестин ички дүң өндүрүмдөгү реалдуу көрсөткүчү 70%га жакын экенин белгилешет. Чакан жана орто компаниялар инвестиция тартууда өзүн кандай даярдаш керек жана инвесторду кайдан издесе болот? Капиталдын суроолоруна Тредстон Capital Partners инвестициялык компаниясынын башкаруучу өнөктөшү Умбриэль Темиралиев жооп берет. Кыргызстан шартында эгер чакан жана орто бизнес жөнүндө айта турган болсок, ошол чакан же орто компания өзүнө инвестиция тартам дегенде буга карата даярдык канча убакытта башталыш керек жана эмнеден башталыш керек? Инвестиция тартам деген компания узун мөөнөттүк бир сапарга чыкканга даяр болуш керек. Анткени бир күндө инвестор тартып келиш бул мүмкүн эмес. Анан инвесторго кайрылаардын алдында өзүнүн компания даярдашы керек. Шарттардын эң биринчиси бул компания өзүн даярдап атканда канча каражат эмнеге керек жана каяка колдоно турат. Эгер ошол каражат инвестордон келе турган болсо, канча убакытта кайда кайтарып берет, ошонун баарын жакшы изилдеп тактап бериш керек. Пландап коебуз. План дегенде мунун ичинде бизнес план кирет албетте, финансовый план кирет, анан маркетинговый план болот жана стратегиясы болот. Бүтүн пландардын баарын бир жерге топтош керек. Экинчиден болсо, биздин ишкерибиз өзү ошо инвестиция тартканда өзүнүн жана орусча айтканда ожиданиялар болот. Ошо ожиданияларды кичине төмөндөтүп түшүрүш керек. Мисалы айтып кеткенде, эгер бир компаниябыз бир жылда 10 миллион сомдук обороты бар болсо, ошо 10 миллион сомдон 2 миллион сом чистый прибыль болуп калып атса, анда туруп мен азыр 10 миллион доллар тартып келем деп, андай немеге бир ожидание кирбеш керек да. Анан үчүнчүдөн бир проектке жаңы бир биздин ишкерибиз кире турган болсо, албетте жаңы проекттерге инвесторго акча тартыш кыйын болот, бирок өзү мисалы 7-8 жылдан бери иштеп келип, азыр деген ушул компаниямды чоңойтуп жаңы проектке кирем деп бир инвесторго сунуш кыла турган болсо, анда өзүнүн чөнтөгүнөн канча акча чыгат, ошону так белгилеш керек. Анан албетте бул чыга турган акчанын көлөмү бир 40%дан ылдый болбош керек. Мисалы азыр деген чоңураак бир фабрика курайын деп атам, же болбосо оборудование алайын деп атам деп инвесторго кайрылып аткан адам 1 миллион доллар керек десе, 400 миң доллар чөнтөгүнөн чыгарганга даяр болуш керек. Бул компания эмне менен өзү башка компаниялардан өзгөчөлүгү бар, конкурентный преимуществосу кандай, ошону жакшы түшүндүрүп бергенге аракет кылыш керек. Анткени инвестордун колунда чөнтөгүндө 1 миллион же 10 миллион доллар бар болсо, ага күндү сайын жаңы компаниялар кайрылган болот. Ал биринчиден. Экинчиден, ар кандай мамлекеттер кайрылган болот. Ошондуктан эмне өзгөчөлүгү бар, ошону так жакшы айтып бере турган жана кагаз түрүндө түшүрүп бере турган компания болуш керек. Компания инвесторго акча сурап кайрылган шартта, мисалы үчүн, өзүнүн оборотундагы капиталдын көлөмүнөн канча үлүшүндөгү баягы процент менен алганда ошондой сумманы сурай алат. Мисалы үчүн, эгер обороту 1 миллион десек. Мисалы, оборотунда 1 миллион доллар бар дейли. Ошо 1 миллион доллар 500 миң доллардык актив менен, 500 миң доллардык актив менен кылып атат, иштетип атат. Ошо 1 миллион доллардан 200 миң доллар чистый прибыль калды деп айталы жылдык. Эгер 200 миң доллар чистый прибыль калса, эң көп бул 1 миллион долларга же 1,5 миллион долларга чейин каражат сурашы мүмкүн. Бирок ошондой каражатты сурап атканда, инвесторлорго кайрылып атканда, албетте так билиши керек кандай түрдө бул каражатты сурап атат. Бул кредит болобу, бул же түзмө-түз инвестиция болобу. Түзмө-түз инвестиция болсо, кандай өзүнүн тарабынан кепилдик бере алат. Мисалы, кепилдик дегенде залог эмес, бирок мисалы жана акциясын коюп бере алабы, же болбосо мезонинный финансирование
финансирование деген болот, гибридный инструменттер болот. Эми бул аябай чоң бир неме выбор бар. Бул выборду болсо уже же потенциально жана компания инвестиция тартам деген компания өзү интернетте туруп алып жакшы окуп өзүн даярдаш керек, же болбосо ошону билген компанияга кайрылып анан жардам сураш керек. Ал эми мына ошол өзүн даярдоо процессинде мына ошол жардам сурайт дегенде, мисалы эгер компания чын эле бул нерселерди өзү жасай албай турган болсо, Кыргызстандын шартында алар кайда кайрылып, кандай кайсыл консультанттардан жардам ала алышы мүмкүн? Кыргызстанда азыр ошол каражат тартуу кызматы боюнча бир 3-4 компания ийгиликтүү иштеп жүрүшөт. Бирок биздин ишкерлерибиз андай компанияга кайрылаардан мурда бир жакшы суроого жооп алыш керек. Ушуга чейин бул компания канча компанияга каражат тартып келген. Анткени эгер мисалы биздин компания жөн эле мага бизнес план даярдап берип, ошо бизнес план менен мен өзүм инвесторлорду istейм десе, анда бизде бизнес план жаза турган 20-дай 30-тай компания бар. Ал башка бир кызмат. Бирок эгер компания кайрылып мага жалгыз эле бизнес план эмес, мени даярдагыла, анан аягына чейин алып барып каражат тартып бергиле, ошо инвестиция алып келгиле десе, анда 3-4 эле компания ушул багытта азыр ийгиликтүү иштеп атат. Ошол инвестициялык компаниялардын кызматына кайрылууда ишкер кайсыл негизги жагдайларга көңүл бурушу керек? Эң биринчиси бул инвестиционный компаниянын башында ким турат, бул киши канчадан бери ушул тармакта издеп жүрөт. Экинчиден рекомендация албетте сураш керек. Кыргызстандын ичинде иштеп аткан компания болсо, канча компания каражат тартып келген, канчалык ошо жанагы иштеп аткан клиенттер сени менен ыраазы болду деп, ошо ыраазычылык каттарды обычно компаниялар ачып беришет. Андан кийин эгер компания ошо тартып келген клиенттер боюнча мындай маалыматты ачканга даяр болсо, канча каражат тартып келди, ошону ачканга даяр болсо, командасы бар болсо, ошол көп маалыматтын баарын ачып бергенге даяр болсо, анда ошол компания менен иштеп барганга болот деп ойлойм. Маалыматтарды ачуу жагына келгенде, бул мисалы үчүн компаниянын юридикалык түзүлүшү жана финансылык отчеттуулугу дагы маанилүү болсо керек инвестор тартарда. Инвесторлорго албетте эң биринчиден жана финансовый информациясы, финансовый белгиси аябай так болуш керек, иретин болуш керек. Албетте аудит деп сурабайт, бирок инвестор мисалы келип туруп, могу буларды карайын десе, мисалы цифраларыңды бер десе, ошол цифранын иретинде тартибинде болуш керек. Муну жалгыз эле бухгалтерлер тилекке каршы даярдап бере албайт, бул жана финансовый директорлор даярдайт, же ошого окшогон атайын жана кызмат берген компаниялар даярдайт. Андан кийин юридикалык тараптан биздин көбүнчө компанияларыбыз даяр эмес, бирок биз азыр даяр эмеспиз, ошон үчүн инвестиция тарта албайбыз деп ойлобош керек, андан коркпош керек. Эгер мисалы инвестор келе турган болсо, азыр мен патентте иштеп аткан же ОСОдо иштеп атам, бирок көбүнчө активдер мисалы менин тууганымда турат, аялымда турат, балдарымда турат. Эгер бирок инвестор келе турган болсо, ошолордун баарын бир ОСОнун ичине же бир ЗАОнун ичине киргизем, анан ошол менен иштеп кеткенге даярмын деп дорожный карта чийип берсе, анда инвесторго да түшүнүктүү болот да. То есть албетте азыр мисалы менде андай юридический структурам жок эле, андай инвестор тарта албайм деген бул туура эмес. Ошол эле маалда мисалы үчүн инвестор менен сүйлөшүүдө маалыматтардын ачык айкын болгону жана чынчылдык канчалык маанилүү? Инвестор менен биздин компанияларыбыз бир нерсе туура түшүнүш керек. Инвестиция тартуу бул бирөө менен турмушка чыгуудай да. Мисалы узун мөөнөттүк бир сапарга чыгуу. Узун мөөнөттүк сапарга чыкканда албетте адамдын жакшы тараптары да, жана жаман тараптары да ортого чыгып калат. Ошондуктан мунун баарын каткан туура эмес. Башынан эле ниети ачык болуш керек адамдын. Мен мисалы канча каражат тартып келатам, бул каражатты бияка чыгарып кетпейм, тияка чыгарып кетпейм, компаниянын ичинде калат. Ушундай иштеген атам, ушундай клиенттерим бар деп баарын ачык эле айтып түшүндүрүп бериш керек. Анан ортодогу ниеттерин баары ачык болуш керек. Ал биринчиси. Экинчиси, инвестор келе турганда албетте due diligence деген бир процесс бар. Ал деген жеке эле компанияны текшербейт, бирок ошо компаниянын артында турган ээсин текшерет да. Бул киши сөзүнө турабы, буга чейин алдаганы болдубу, карызга алып бербей койдубу, же ишкерлерин туура эмес бошотуп салганбы деп. Ошого окшогон көп нерсени сурайт. Демек, жеке репутациясы. Жеке репутациясы туура. Кыргызстан кичинекей рынок болгон үчүн бүтүн ишкерлер бири-бирин жакшы тааныйт. Ошондуктан эң чоң, эң күчтүү жана эң кымбат активы любой бизнесмендин бул өзүнүн репутациясы болот да. Ал эми эгер ишкер мына ошол өзүнүн даярдоо процессинен өтүп инвестор тартам деген процесске келгенде, мына ошол инвесторду кайсыл аянтчалардан, кандай платформалардан издесе болот? Биринчи бизнес ассоциациялардан башташ керек. Эмнеге дегенде чет өлкөдөн бир компания келип, мен бияктан бир шериктеш издеп атам же инвестиция кылат элем десе, эң биринчи бизнес ассоциацияларга кайрылат, анан ошол жактан маалымат издеп баштайт. Ошон үчүн алардын ичине мүчө болуш керек, алардан көбүрөөк маалымат алыш керек. Экинчиден, жана торговый миссиялар келип
жатат, аяка да албетте катышыш керек, жакшы визиткаларын даярдап алып. Анан үчүнчүдөн эң эффективдүү менин оюмча бул жана Бишкекский инвестиционный форумга окшогон ушундай форматтарда, ушундай площадкаларга катышыш керек. Эмнеге дегенде бул площадка специализированный бир инвестор менен анан компанияны ортого кошуп бир иш баштап кетсин деген бир платформа болот. Эгер биздин жанагы компанияларыбыз өзүбүз биз каражат издейт элек, бирок Кыргызстандын ичи бизге жетпейт, биз деген сыртка чыгат элек десе, анда түзмө-түз ошо жана компанияларга, инвестиционный фонддорго кайрылса болот, же ошо Бишкекский инвестиционный форумга окшогон жыл сайын бүтүн өлкөлөрдө чоң форумдар болот, ошол жака кайрылыш керек. Андан кийин Бишкектен чыгып башка өлкөлөргө барып өзү жөнүндө айтып бергенге даяр болуш керек. Мына ошол инвесторду тапкандан кийин бул сделканы түзүү дагы чоң процесс болсо керек, жана бул шартта инвестор дагы, ишкер дагы негизги кайсыл жагдайларга көңүл бурушу керек? Эң биринчиден бир инвестор Кудай жалгап келгенден кийин, мисалы макул уже сделка болот дегенден кийин кирердин алдында эйфорияны кичине токтотуп туруп, алдын ала шарттардын баарын сүйлөшүп алыш керек да. Анткени айтып кеткендей эле бул жана турмушка чыгуу менен салыштырсак болот. Ошондуктан өйдө дагы болот, ылдый дагы болот. Ошондуктан мисалы инвестордон ким кандай укугу бар, кимдин кандай обязательствосы бар, мисалы акча каражат келе турган болсо ким аны контролдойт, генеральный директорду ким коет, аудитти ким өткөрөт, эгер мисалы каражат келип калганда прибыль түшкөндө кандай бөлүнөбүз, эгер мисалы прибыль түшпөй калса, бирок компания өнүгүш керек болсо, дагы чөнтөктөн акча чыгарыш керек болсо, ким кандай чыгарышы керек. Анан эгер мисалы үчүнчү бир партнер ала турган болсок, ал партнердун немесе долясы кандай келет, кандай шарттар менен кабыл алышыбыз керек. Бир партнер чыга турган болсо, кимге кандай сатыш керек, өзүнүн долясын кандай баалаш керек. Ошого окшогон аябай көп суроолор бар. Ошол суроолордун баарын алдын ала жооп берип туруп, уставдын же учредительный договордун ичине ошол суроолорго жооптордун баарын жакшы даярдап, конституция катары даярдап алыш керек. Албетте бир ишкер өзү юрист болбогондон кийин бул ишти жалгыз кыла албайт. Ошондуктан ушул ишти кылыш үчүн аябай жакшы бир юрист керек, бирок юристтен тышкары анын үстүнө да инвестиционный консультант керек. Инвестиционный консультант юристке мындай кылып жазасың дейт, юрист болсо жазып берет, анан ишкерибиз ошону конституция катары кылып. Ишкер мындай шартта инвестордун кайсыл бир убакыттан кийин, 6-7 жылдан кийин болобу, компаниядан чыгып кетем деген талабына жана ошол шартта ал ошол инвестордун үлүшүн кайра сатып алганга даяр болушу керекпи, жана буга канчалык ишкер макул болушу керек? Биздин ишкерлерибиздин баары биринчи эки шартка даяр болуш керек. Биринчи, эгер инвестор келе турган болсо, анан контроль бериш керек, маалыматты ачып бериш керек, анан чогуу иштегенге даяр болуш керек. Баягы эскидей эле болуп, мен кандай айтсам ошондой болот деген андай унутуш керек. Ал биринчиси. Экинчиси, эгер бизге чет өлкөдөн бир инвестор келе турган болсо, албетте кандай кирсе, ошол чыгып кетет. Биздин ишкерибиз ошол инвестордун эң биринчи суроону, мен мисалы азыр сага каражат бере турган болсом, сен качан чыгарып бересиң жана кантип чыгарып бересиң деген суроого жооп бергенге даяр болуш керек. Эгер бизде мисалы инвестиционный фонддор же башка компаниялар өнүккөн болсо, анда инвестор өзүнүн долясын алып туруп фондовый рыноктон болот же түзмө-түз сатып салмак. Бирок тилекке каршы бизде фондовый рынок дагы жок, тилекке каршы бизде институциональный инвесторлор дагы жок, тилекке каршы бизде чоң компаниялар бири-бирин сатып алганга да көнүрөк. Ошондуктан биздин ишкерибиз ушул жана чөйрөнүн шарттарын иш немеге алып, акылга алып, инвесторго кантип чыгасың жана качан чыгасың дегенге так жооп бергенге даяр болуш керек. Бишкек инвестициялык форуму Кыргызстанды чет элдик ишкерлерге дагы таанытууда. Себеби көпчүлүк чет элдик инвесторлор мындай өлкөнүн бар экенин дагы биле бербейт. Форумдун жүрүшүндө ишкерлер өз ара пикир алышып, өнүктөш таап, өндүрүшүн жолго коюп, соодасын кеңейткен мисалдар да карбын. Мындай форумдун уюштурулуп жатканы ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, тажрыйбасын арттырып, билимин кеңейтүүгө жол ачууда. Демек, БИФтин жыйынтыгы менен ири инвестициялар эле келбестен, бизнес жүргүзүүнүн жаңы маданияты да калыптанууда. Форумга катышуу жергиликтүү ишкерлер үчүн да өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп, жаңы өнөктөштөрдү табууга жол ачууда. Анын жыйынтыгында жаңы бизнес идеялар да жүзөгө ашып жатат. Демек, БИФ кыска мөөнөттүн ичинде ишкерлер жыл бою күткөн долбоорго айланды. Жергиликтүү жакшы потенциальный мындай ишкерлер менен таанышып, алар менен баарлашып, мен өзүмдүн проблема айтып, алардын проблемасын угуп, жашымда жеткен өнөктөш таба алдым десем болот. Кандай өнөктөш десем, мен мисалы ошол эле чет өлкөдөн ташып келип жаткан буюмдарымды Кыргызстан ичинде башка шаарларга ташып барып, ошол жерде да бир мындай айтканда сатуу дүкөндөрүн ачуу маселеси боюнча жакшы иш-чаралар көрдүк былтыр. БИФ Кыргызстан үчүн инвестиция тартууга багытталган жаңы долбоор. Форум быйыл 3-чү ирет өтөт. Жыл сайын ага катышууну каалаган инвестор менен ишкерлердин саны өсүп, жетишилген келишимдердин суммасы да көбөйүүдө. БИФ 2016-нын жыйынтыгы менен Kids KG интернет дүкөнү жаңы партнер тапкан.
Жаңы инвестордун келиши менен интернет-дүкөн кеңсени кеңейтип, кошумча кызматкерлерди алып көрсөтүп жаткан кызматтарды жакшырта алган. KidsKG Кыргызстанда өндүрүлгөн балдар кийимдерин интернет аркылуу Россия жана Белоруссиядагы кардарларына сатып экспорттойт. Биз бифтин алкагында өз максаттарыбызга толук жете алдык, дейт KidsKG интернет дүкөнүнүн башкаруучу өнөктөшү Мунарбек Эсенов. Вообще я до этого времени не знал, что такое биф. Мен буга чейин биф жөнүндө укпаптырмын. Менин өнөктөшүм билип, анан ошол катышалы деп сунуштап калды. Чынын айтсам, Кыргызстанда ишкер менен инвесторду жолуктурган ушундай платформа бар экенин билбептирмин. Бишкек инвестициялык форумуна катышкандан кийин өлкө ичинде инвестиция табуу мүмкүн экенине көзүм жетти. Ошондой эле бизде өтө көптөгөн кызыктуу бизнес долбоорлор бар экен. Өтө чоң тажрыйба алдым. В Кыргызстане очень много интересных проектов, в которые можно вложиться. В принципе, я очень рад, большой опыт получил. Бишкек инвестициялык форуму Кыргызстанда чет элдик ишкерлерге дагы таанытууда. Себеби көпчүлүк чет элдик инвесторлор мындай өлкөнүн бар экенин дагы билбейт. Демек, мындай платформа ишкер менен инвесторду бир аянтчага чогулта турган жакшы инструмент. Корей туугандар, чет элден келген туугандар буга чейин Кыргызстан жөнүндө өздөрүнүн чогулткан бир определенный бир маалыматтары бар. Анан кийин ошол маалыматтарда алар ойлогондон абдан бийик деңгээлде жаштар билимдүү экенин, ошол биякта ишкерлердин бири-бирине болгон мамилеси, алардын маалыматка болгон мамилеси, алып барып аткан иштерин көрүп аябай таң калып, Кыргызстанда дагы ушундай орусча айтканда культурный бизнес бар турбайбы деп аябай таң калышкан да. Ошол жерде бир 8-9 проекттин ичинен бир проектти алар өздөрү жактырып, Толген тармагындагы азыр эми Кыргызстанда сырткы тамдардын сыртын жасап, сары таш менен жасап атышпайбы? Ошондой сары ташты өндүрүү боюнча аябай кызыгышып, ошол жерде чыккан проекти менен азыркыга чейин Кудай буйруса жигердүү сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Дагы бир жаш ишкер Советбек Назаралиев биф бул ишкерлер үчүн жакшы мектеп экенине токтолот. Анткени бул иш-чарада ишкер өз долбоорун татыктуу тааныштырууну, өз кызыкчылыктарын коргой билүүнү жана инвесторго ачык болууга үйрөнөт. Бул Бишкек Инвест форум жаңы болгон үчүн, ишкерлер дагы бири-бирин жакшы түшүнбөгөн үчүн, бири-бирин түшүнүүдө кыйналыштыктар пайда болот. Анткени ошол проекттин ээси проекттин ичин деталына чейин айткысы келбейт. Ошол эле убакта аякка деген акча жаткызам деген киши бүт нерсени көргүсү келет. Ошол сыяктуу биз бул инвест форум негизинде көп нерселерди үйрөнүп жатабыз. Кыргызстан үчүн бул чоң эме, бир чоң шанс. Анткени деген $100 000, $200, $300, $500 000 чейинки инвестиция сырттан келбейт. Бул ички инвестиция болуш керек. Ошон үчүн биз ишкерлер бири-бирибиз менен тил табышканды үйрөнө турган бир платформа болуп эсептелет. Биф Кыргызстандагы ишкерлер үчүн ири платформа. Анда ишкерлерге кантип долбоор жазуу керектигин, бизнес долбоорлорду тааныштырып, коргой алуу жөндөмү үйрөтүлөт. Ошондой эле форумда кантип өнөктөш издөө керек, бизнес кантип иштейт деген өңдүү суроолорго ишкерлер толук жооп ала алат. Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн эң башкысы калктын жакшы жашоо турмушунун негизи бул билим берүүдүн деңгээли. Буга ушул эле Финляндиянын экономикалык көрсөткүчтөрү айкын мисал боло алат. Финдер дагы алдыга кетип билим берүү системасын жаңы нукка бурганы жатат. Жаңы реформа боюнча фин мектептери традициялык сабактарды окутуудан баш тартып, проблеманы чечүүгө багытталган программаны киргизүүгө аракеттенүүдө. Бул деген кадимки сабактардын ордуна балдарга жөндөм берилет дегендик. Балдар кызыккан темасын өзү тандап, ал боюнча маалыматты мугалим жана китептен гана албастан сырткы булактарды дагы издейт. Мындай билим берүүнүн негизги максаты балдардын башын ашыкча маалыматка толтура бербей, анын ордуна учурда керек болгон негизги жөндөмдөрдү гана берүү. Реформаны жактоочулары азыркы фин билим берүү системасы балдарды чоң жашоого даярдай албай жатканын айтат. Бизде ошол көп эле реформалар жөнүндө сөз болгондо, алды менен ой жүгүртүүнү, көз карашты өзгөртүү жөнүндө сөз эмес, каражат жөнүндө сөз болот да. Мисалы үчүн биз ал реформаларды жасай албайбыз, себеби биз Америкадай бай өлкө эмеспиз, же болбосо биздин Японияныкындай технологиябыз жок деген, мындай айтканда шылтоолор көбүрөөк да. Мүнөзүн өзгөртүүгө бул чындыгында өтө эле көп каражатты талап кылбаса керек. Жакында биз Финляндияга жана Эстонияга барып келип, билесиз, Финляндия билим берүүнүн чемпиону. Эстониядагы дүйнөнү таң калтырып, быйыл Европанын биринчиси болуп, дүйнөнүн үчүнчүсү болду PISA тесттеринин жыйынтыгы боюнча. Алардын жана ошого окшогон ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн орток мүнөзүн карап көрсөк, ал жерде материалдык мүмкүнчүлүктөр экинчи, үчүнчү даражада болгон. Эң мааниси
эң маанилүүсү эң башта мугалимдер система ошондой эркин койгон. Мисалы Финляндияныкында билим берүү министрлиги аябай эле аз кадрдан турган, составы аябай эле аз болгон министрлик, а бирок анын алдында билим берүү агентствосу бар. Алар болсо билим берүүнүн think tankиндай болуп, изилдөө институтундай болуп, аларга программаларды, жаңыланууну, curriculumдарды сунуштап турат. Андан кийин муниципалитет бар. Муниципалитет дагы эркин. Бири-бирине мындай неме эмес, мажбур эмес анын айтканын кылганга, бирок консультация катары угат. Муниципалитет дагы мектептерге эркиндик берген. Мектептер дагы директорлорго жана мугалимдерге эркиндик берген. Дээрлик баягындай өз потенциалдарын, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн талаптарын ошол процесстерге кошкон да. Анан өзүнүн идеялары, өзүнүн пикирлери иштеп атса, ал жерден мотивация алып ошентип иштейт экен. Анан биз алардан сураганда эң негизги игилигиңердеги 5 немени айтсаңар эмне деп айтат элеңер факторду десек, айтат биринчи мугалим, экинчи мугалим, үчүнчү дагы мугалим деп, үчөөнү тең мугалим дейт. Андан кийин техникалык оснащение, ал жердеги системалык керектүүлүктөр андан кийин келет экен. Жада калса бир суроону эме болду, бизден баргандар биз азыр жаңы акылдуу доска деген чыгып атат. Ошолорду силерде көп көрбөй атабыз десе, бизде неме кылдык, кеңештик, көрүштүк. Ал 5-6 даражадан керектүүлүү экен. Биринчи мугалимдин ички жөндөмүнө, андан кийин окуучулардын эркиндигине жана ыраттуу бир мектепте келип кетүүсүнө шарттар түзүлдү дедик. Андан сырткары биз алар экинчи, үчүнчү мындай айтканда материалдыкты кийинирээк алып атышат да. Бул дегендик эми булардын баарына өтө чоң инвестиция, жаңы мектеп, жаңы жер, жаңы неме биринчи талап эмес да. Биринчи жобада мүнөздү өзгөртүү, түшүнүктү өзгөртүү. Ошо көз карашты мен эле билем эмес, чогуу үйрөнөбүз, чогуу бул жерде оңдойбуз деген. Анан мугалимдер ал жерде жетекчи эмес, ал жерде координатор. Ал жерде шеф же босс эмес, ал жерде бир лидер дегендей бир түшүнүк экен да. Анан классты дагы бир эле класстан турган эмес, жалпы мисалы финдер айтат, жалпы Финляндия биздин класс дейт. Кээде сабакты музейде өтүшөт, кээде паркта өтүшөт экен, кээде бир чиркөөдө өтөт экен, кээде вокзалда өтөт экен. Ошентип балдар эң ийгилигине себеп болгон нерсе үйрөнүп аткан нерсесин практикалык жашоодо көрүүсү жана аткара алуусу экен да. А бизде ошол жагынан дагы теорияга эле кирип, күнүмдүк турмушта ал окуган, үйрөнүп аткан нерсе такыр жукпай же окшошпой калып атпайбы? Теория дегенде дагы бир жагдай бар да. Мисалы үчүн көп эле мен ошол өзүмдүн деле ини сиңдилеримдин ошол окуу программаларын карап туруп, ошол берилип аткан теория дагы бул эски теория берилип атпайбы? Бүгүнкү күндө болсо маалымат өтө тездик менен жаңыланып атат, билим өтө тездик менен. Анан мисалы үчүн бул азыр көптөр эле айтып атпайбы, биз момундай доордо жашап атабыз. Адам окууну университет анан мектеп менен бүтпөйт, өмүр бою окуйт. Ал жашоосунда бир канча профессияны алмаштырышы мүмкүн деп. Демек мындай шартта азыр эң маанилүүлүк бул кандайдыр бир билимдердин топтомун эмес, кайсыл бир жөндөмдү берүү болсо керек. Бизде айтып коюшат го, балык жегенде эмес, балык тутканды үйрөт деп. Алар балык тутканга үйрөтүшөт экен да. Аны кандай балыкты тутат, каерден тутат, өзүнүн керектүүлүгүнө карап туруп, окуучулар кийин жашоосунда неме кыла берет экен, аткара берет экен. Сиз айткандай, бул критикалык мүнөзү, анан башкалар менен кошо иштеше алуу, командалык иштеше алуу жөндөмү жана билимдин баарын эле башында топтоо эмес, каерде болушун билиши. Азыркы учурда дейт, билимди өзүнө топтош эмес, билимдин каерде болушун билет. Экинчиси, ошо билимди эмне үчүн каерде колдонот, ошону билиши. Ошонун мүнөздөрдү билгенден, ошонун логикасын, ошонун негизги философиясын сиңирип алгандан кийин, ал бала кайсыл тармакта болсун ийгиликке жетишет экен. Сабактардын бир өзү эле физика, химия деген өзүнчө сабактар жок. Булар наука деп эле, билим деп өзүнчө анан кошуп өтөт экен. Кээде физкультура менен англис тилин чогуу өткөн учурлар болот экен. Математика менен физкультураны чогуу өткөн, география, тарыхты чогуу өткөн. Мындай интегрированный дисциплина деп коет экен. Ошондой бир интеграциялык мүнөз. Мунун максаты эмне экен? Бул жана бир предметтерди бири-бири менен айкалыштыруу. Биринчиси, бир эле категориялык турда бөлүп койгондо такыр эле теорияга өтүп кетип, аткаруудан узак болуп калып, жукпай кала турганы. Мисалы ойлоп көрүң, математиканы физкультурада кантип үйрөнөт дейбиз. Алгачкы мектептерде аябай эле жакшы үйрөнөт экен. Мисалы 100 метр тияка чурка, эми 50 метр артка чурка, эми канча метр калды деп эле ойногончо эле оюн жолу менен математиканы алгачкы немелерди үйрөтүп коет экен.
Анан булардын бири эле сиз айткандай класстын ичиндегиси эле билим берүү эмес, ар бир мектептин территориясында же болбосо жүрүш турушунда эле ошол бир билим берүү процесси экен. Мисалы тамакка очередке турганда, кезекке тургандын билиш бул өзүнчө чоң сабак экен. Мисалы кээ бир өлкөлөрдө айтат, 6 ай боюнча алгачкы мектептеги алгачкы класста окугандарды 6 ай боюнча очередке турганды үйрөтөт депчи. Бирөөнүн алдына өтүп кетпеш, бирөөнүн аркасында калбаш, эгер бирөө өтүп кеткен болсо өзүнүн акысын билиш, мындай талам талаш алыш деп. Анан бул биздин чоңойгондо бул жөнөкөй көргөнүбүз менен ошол коррупция менен күрөшүүнү, бирөөнүн укугун тепселебөөнү, бирөөгө сый мамиле кылууну, өзүнүн акысын билүүнү, башкалардын акысын да сыйлоону, бул ошо кезекке турганда үйрөтүп коюшат экен. Анан кийин кыйын адамдар эмес, пайдалуу адамдар чыгат экен да. Бул башынан баштап эле ошол өлкөнүн негизги жарандарын тарбиялап отуруп. Жарандарыны түшүп, билим берүүдө бир лозунгубуз эмне? Мисалы, мен билбейм. Негизги немебизчи? Аларда ат коюп коюптур. Биздин билим берүүдөгү максат келечек муундун, келечек баягы проблемаларына даяр болушун. Эме кылуу депчи, чыгаруушу, даярдоо. Кайсыл бир финансылык мекеменин кызматтарын колдоонунун алдында ортодо болгон эки тараптуу келишим менен терең таанышып чыгуу зарыл. Финансисттер мындан тышкары керектөөчүлөр келишимдеги тараптардын укуктары менен жоопкерчилиги жазылган пункттарга өзгөчө көңүл буруусу керек экенин белгилешет. Келишимди финансылык уюм менен керектөөчүнүн мамилелерин жөнгө салган документ десе болот. Бирок ошол келишимдеги керектөөчүлөрдүн укугу бузулган учурда алар кайсыл жакка кайрылуусу керек? Бул суроого Улуттук банк менен Капиталдын биргелешкен Финсабат долбоору жооп берет. Быйыл жаңы кабыл алынган Улуттук банк банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамга ылайык өлкөнүн башкы банкында керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча атайын бөлүм түзүлгөн. Бул финансылык кызматтардын керектөөчүлөрүнүн укугун коргогон негизги мыйзам. Ушул бөлүм тарабынан ошол керектөөчүлөрдүн укуктарын, алардын арыздаттанулары, жеке кабыл алууда аларга юридикалык тарап жактан консультациялоо жүргүзүп келатат. Мындан тышкары ошол финансылык кредиттик мекемелердин үстүнөн алардын ошол финансылык рынокто өзүн алып жүргөндүгүнө көзөмөл жүргүзүлүп, мониторингдер жүргүзүлүп турат да. Керектөөчүлөрдүн укугун Улуттук банктан тышкары өкмөткө караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, өкмөткө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги коргойт. Ошондой эле ар бир жаран өз укуктары бузулду деп эсептесе, конституциялык укугунан пайдаланып сотко кайрылса болот. Эгерде ошол керектөөчүнүн банктык же болбосо микрофинансылык кызматтарын аркылуу ошол өзүнүн укугу бузулду же болбосо кандайдыр бир түзүлгөн келишимдерден бир талаш тартыштар келип чыккан учурда болсо, албетте биринчиден өзү ошол финансылык кредиттик мекеменин өзүнө кайрылууга жатат да. Финансылык кредиттик мекеме Улуттук банктын талаптарына ылайык ошол кардардын ар бир финансылык продукт болобу, кандай продукт болсун, ошол боюнча ага натыйжалуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Анын милдеттерин, анын укуктарын, эгерде ал кызмат аткарылбай калса, кандай ким тараптан кандай жоопкерчилик тартаарын, ошого чейин бүт баарысын түшүндүрө билгиш керек да. Улуттук банк финансы кредиттик мекемелер үчүн арыздаттанууларды кароо тартибин бекиткен. Ага ылайык ар бир финансы кредиттик мекеме өзүнүн расмий интернет сайтында арыздаттануулар боюнча процедуранын түшүндүрмөсүн жайгаштыруусу зарыл. Ошондой эле банктарда же кредиттик уюмдарда арыздаттануу же кайрылуулар менен иш алып барган кызматкер болуусу шарт. Керектөөчүлөр телефон аркылуу да же жетекчиликке жеке жолугуу менен да арызын берсе болот. Бул арыздаттанууларды кароонун мөөнөтү талапка ылайык 30 күндөн ашпашы шарт. Эгерде керектөөчү ошол финансылык кредиттик мекеменин жообу менен же болбосо ал финансылык кредиттик мекеме жооп бербей, тийиштүү түрдө жооп бербей койсо, албетте керектөөчү Улуттук банкка кайрылса болот. Улуттук банкка ошол кайрылуусун биз толук карап, кайрылуу боюнча ар тараптуу карап, ошо толук жооп бергенге аракеттенип турабыз да. Ар бир кардар негизинен ошол финансылык кызмат менен колдоноордун алдында өзүнө бир кандайдыр бир суроо коюш керек да. Менин укугум кандай бар экен, укуктарым кандай экен, ушул финансылык кызматты колдонуп атканда менин укуктарым барбы, ошол укуктарым эмне деп туруп, ошол финансылык кредиттик мекемеден укуктарын толугу менен сурап, түшүндүрмөнү талап кылганга укугу
бар да. Улуттук банк кайсыл бир финансылык мекемеге карата жазган сиздин арыздаттанууларыңызга 14 жумуш күндүн ичинде жооп берет. Арыз же кайрылууну жолдоордон мурда өз аты жөнүңүздү, жашаган дарегиңизди, байланыш телефондоруңузду көрсөтүүңүз талап кылынат. Мындай маалыматтар жок арыздар кароого жатпайт. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалары менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.